Биздин YouTube каналы катталып, лайк басканды унутпаңыз. Ассаламу алейкум достар. Мынака 15 жылдық гиластың алдында тұрабыз. Гиластың мөмөсі өтө чоң-чоң. Мага жакты. Мынака өтө чоң-чоң екен. Гиластың чоңдугуна карабай, мөмөсі дагы өтө чоң-чоң. Мени таң калтырганы, мына ушул 15 жылдық гилас азыр көрсөтөм кандай сугарылат. Мына астында жаткан шланг. Мына ушул шлангга уланган, мынакей майда тамчылатып сугаруу. Бир гана ушул гана шланга менен сугарылат экен. Азыр жабык, бир аз тамчып атат. Мына уштан чыккан суу ушул гиласка жетет экен. Кеңири жетет экен. Башка бул жерде агын суу жок. Мынакей аргы дагы жок. Таң калыштуу нерсе, мына ушул кичине гана сөмөйдөн ичке. Мына ушул шлангда мынакей ушул жерге жетет экен. Мен ачып да көрсөтөм бу жерде. Мынакей негизи мына ушундай гана суу ушул гиласты суу менен камсыз кылганга жетет экен. Мына достор, эгер тамчылатып суугаруу кыла турган болсоңуздар, суунун канчалык эконом болушун көрө алдыңыздар. Мына ушундай чоң дарак аз гана суу менен камсыз экен. Сууга болгон талап дагы жок. Мына кризиси көрүнбөйт. Мөмөлөрү болсо мына ушундай чоң-чоң мөмө болот экен. Мына колумда турат. Мөмөлөр өтө чоң-чоң. Мына ушундай достор, тамчылатып суугаруу кыла турган болсоңуздар, анда коркпой жасай берсеңиздер болот.